Assalamu alaikum. Hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Десин ТВ каналынын катталуучулары. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Достор, бул менин видеом мындай кайрылуу иретинде болот. Ушул биздин бийликтегилерге, ошондой эле Россия жергесинде жүргөн мекендештерге кайрылуу, жалпы кайрылуу да. Бул видеомду чыгарууга Уркуя Акматова деген катталуучумдун, подписчиктин бир өтүнүчү болду. Бузулук жеринде жаткан, азыр ушу ортодо турган дагы чогулуп калды адамдар, көрүп жатасыз, болушуңуздар керек интернеттен. Ошол адамдарга бир көңүл буруп койсоңуз, бийликтегилерге айтып деп мага пикир калтырган экен. Ошол нерсенин тегерегинде сүйлөп коеюн деп жатам, достор. Албетте мен биринчи ушул Россия жергесинде иштеп жаткан азыркы мигрант боордошторубузга айтып кетем. Албетте расмий түрдө жол ачыла элек, мынтип барып кыйнап ушул Орусия мамлекетин дагы, өзүбүздүн мамлекетти дагы бир ушул мамлекеттин өкүлдөрүнө көйгөйдү жаратып, ошол жерде турганыбыз туура эмес, мыйзамга туура келбей калат. Бирок мыйзам дегенибиз менен турмуш өз ордунда турбайт экен, өлүм житим болот экен, оору сыркоо, биякта жумуш жок, ачка калуу, баягы жашоо өз нугу менен кете берет экен да. Анан айла жок, биякта ачка калып өлгөндөн көрө жолго чыгайын деп адамдар айласыздан чыгып жатып, ошончо көп болуп топтолуп жатат да. Эмнеге көп болуп кетет, тез эле 200-300 деп суроо болушу мүмкүн да. Анткени бул Москва менен Санкт-Петербург шаарларында абдан эле мигранттар көп, достор. Абдан көп. Ошол эми өткөндө айтып жатышат, ушул мигранттар келип ооруну жуктурду, анан кийин 1-2 саясатчы дүүлүктүрүп аларды чыгарып, анан ушинтип дегендей бир көз караштар дагы болуп жатат да. Мен эч кандай андай деп айтпаймын, ал нерсеге кошулбаймын. Анткени ошол мигранттар ошол орто жолдо кыйналып 2-3 ай жатканда, эгерде ошондой оору бар болуп көбөйүп кетсе, кырылып калмак эле го. Бул адамдар оорунун очогу болгон жок, оорунун очогу башка жактан болгон да. Оорунун очогу ошол биздин мамлекеттик органдардын туура эмес уюштургандыгынан. Ошол 2-3 ай карантин мезгилинде даярдыктын өз мезгилинде көрүнбөй калгандыгынан, ушул адамдарга окшоп, мына мен деле ишенгенмин, ушул март-апрелдерден кийин эми айыгып кетет экенбиз, эми жок болот экен бул нерсе деп. Тилекке каршы андай эмес экен. Мамлекет ошол нерсени алдын ала көрө албаган да, бул жерде даярданышкан эмес. Ушинтип бүтүп кетет деп туруп, ал жерде ар кандай финансылык нерселер болуп кеткен деп жатат. Эми ал нерсенин бардыгы кийин ачыкка чыгат болуш керек. Иши эмне болгондо дагы бизде абдан көп жоготуулар болуп калды да. Анан бул жерде мигранттарды ошол нерсеге күнөөлөштүн кереги жок. Бул биринчиден айтып кое турган нерсе. Экинчи айта турган нерсе, бир адамдын каалоосу болсо дагы башка чет өлкөдө калып кеткен адамды алып кетүү мамлекеттин түздөн түз милдети болуп эсептелет. Ар бир адамдын укугун, биздин укугубузду, ар бир адамдын каалоосун ушул канааттандырып бергенге ошон үчүн мамлекетибиз бар, ошон үчүн биздин чиновниктерибиз бар. Ошолор өз деңгээлинде иштеш керек. Андан кийин керек болсо самолет жөнөтүшсүн, керек болсо автобустарды уюштурсун. Бир адам кааласа дагы бардыгын алып кетиш керек да. Ал эми азыркы кезде пандемияга шылтоолоп алып кетпей, граница жабык деп, бул нерсе дипломатиялык жол менен, кичинекей бир финансылык жол менен эле чечиле турган нерсе. Адамдарды эч кандай Казакстан же болбосо Россия каршылык көрсөтпөйт, ушул граждандарыбызды алып кетебиз десе. Бул жөн гана жоопкерчиликтен качып, бул барганда бул адамдарды каяка батырабыз, каяка эмне болот деп кайдыгерликтин болуп жаткандыгы болуп эсептелет да. Урматтуу биздин жогорку бийликтегилер, тезинен бардыгын алып кеткиле. Керек болсо кетем деген адамдын бардыгы турбаш керек. Ошол чогултулуп, тез уюштурулуп туруш керек да. Мына посольствонун алдында канчалаган күндө адамдар ызы чуу болуп турушат. Кече ушул диаспора өкүлдөрү, башкалар чогулушуп посолго нааразычылыктын айтып, интернеттен биз көрдүк, ушул нааразы. Мына кетип аткан адамдарды көрүп жатабыз. Кемпир чалдар, оорулуулар эмес эле, жап-жаш жигиттер кетип атышат да. Алар кетпеш керек эле бул жерде. Ушул эң оорулуулар, боюнда бар келиндер, ушундайлар кетиш керек да. Анан жап-жаш жигиттер мына деп көрсөтүп атат интернеттен. Бардыгы көрдү. Бул жерде дагы адилетсиздиктин болгондуктары көрүнүп турат, достор. Ушул
орто жолдо калган боордошторубузду калтырбай чыгарып кетүүгө аракеттениңиздер, бийликтегилер. Эгерде уксаңыздар, албетте элдер ушул мага мына Уркуя Акматова айтты, айтып коюңуз каналыңыздан деп. Менин каналымды бир мындай акыркы үмүт катары айтып жатабы, менин үнүм жетеби, жетпейби, бирок менде мүмкүнчүлүк болгондон кийин, элдер сурангандан кийин мен айтышым керек, достор. Ушул биздин граждандарды тез аранын ичинде чыгарып кетиңиздер. Андан кийин дагы бир кайрылуу, мына бүгүн Икрамжан Илмияновдун, мурдакы экс-президенттин экс-советниги, кеңешчиси түрмөдөн чыкты деп ар кандай бир ойлор, ар кандай бир технологдордун бир сөздөрү болуп жатат. Мен ал жагына көңүлүм бурбайын. Ошол жерде баягы жыландын баласы дагы жатпасын деп коет го. Мен Икрамжандын деле, Атамбаевдин деле, башкасынын деле жатышын каалабайм. Мен ошол адамдар чыгып, наоборот, көп миллиондогон, керек болсо миллиарддаган акчаларды мамлекетке төлөп берип, биздин ошол кыйын кезде ушул Кытайдан жана башка өлкөлөрдөн болгон карыздарыбыздын кутултушун каалаймын да. Эми бул чыгып, бул жигит канчалык деңгээлде мамлекетке пайда келтирет, келтирбестигин ал Кудайдын өзү бир билет. Жатак абагына чыкты деп жатат. Бул адамдын абдан таасири күчтүү экен дейт. Мен башка нерсе жөнүндө бир көңүлдүн борборун бурайын деп атам да. Ушул түрмө дегенде эле бизге, түрмө деген сөз оюбузга келгенде эле Садыр Жапаровду эстейбиз да, ушул жигит дагы жатат деп. Эмне себептен, урматтуу бийликтегилер, ушунчалык кыйынчылыктарды көрдүм. Мен мурда Садыр Жапаров боюнча өзүнчө дагы кайрылганмын. Ушундай адамдарды чыгарып жатасыңар, башкаларды чыгарып атасыңар, эмнеге эле ушул Садыр Жапаровду чыгарбайсыңар? Түшүнө албайбыз да. Элде ушундай кыйынчылык болуп турганда, башка болуп турганда эми бир чыгарсаңыздар ушуну. Соттор, президент соттор чечет деп жатат. Соттору болсо карабай жатышат. Мына чыгат, ана чыгат, мына чыкпайт, ана чыкпайт деп мезгилдер өтүп жатат, достор. Ушул чыгаргыла Садыр Жапаровду. Мына Камчыбек Ташиев кайрылды, башкасы кайрылды, деги койчу мүмкүнчүлүгү бар адамдардын баардыгы кайрылып жатат. Мен дагы ушул мына Илмияновду көргөндөн кийин бүгүн дагы Садыр Жапаровду мен эстедим. Күндө эле ошо эстейсиң, интернетке кирсең, күндө эле Садыр Жапаров жөнүндө кандайдыр бир маалымат болушу мүмкүн. Бирок айрыкча мына ушундай адамдар чыгып жатканда эмне себептен ушул Садыр Жапаров чыкпайт деп ойлойт экенсиң да, достор. Ошол урматтуу бийликтегилер, чыгаргыла Садыр Жапаровду. Садыр Жапаровго эркиндик бериш керек. Эмне бир баягы күнөөсү бар адамдар коркот. Мамлекеттин эмне, силердин күнөөңөр барбы, башкаңар барбы, эмне чочуйсуңар? Мындай эр жүрөктүк кылып, эркектик кылалы да, чыгаргыла Садыр Жапаровду. Садыр Жапаров боюнча да ошол мен айтып коеюн дедим. Андан кийин дагы бир мындай эми кошумча силердин ушул маалымат майданындагы сөздөрүңөр боюнча мен күндө ушул интернетти карап отуруп, бүгүн канчадан болду, бүгүн канча деп карап отурамын да. Анан ушул эртең менен Айнура Акматова деген ушул саламаттыкты сактоонун башчысы чыгып алып сүйлөгөндө мен абдан ушул сүйлөгөн сөзүнө мындай канбай кетемин да. Чын айтканда бир адамды чыгарып, ошондон көрө мына Россиядагыдай эле жөнөкөй график кылып, кечээ мынча адам каза болгон, бүгүн мынча адам, бүгүн жаңы мынча адамга жукту деп адамдарды чыгартып, сүйлөтүп, 1 саат кыйнап, аны бир көңүлүңдөгүдөй кылып айтышпайт. Аны башка бир маалыматтарын айта берсин, анан мынчасы доктор болду, анан мынчасы мындай болду деп. Бизге анын мааниси жок. Кайсы райондон канча эме болуп калган, жалпы графигин мындай болбосо ошол сүйлөгөндөн кийин графигин чыгарып. График азыр эмне ушул колуңардан келбейби ушул нерсени? Мындай көрө албайсың. Кече канчадан болду, бүгүн канчадан болду, график каяка көздөп кетип атат, өсүп кетип атабы, ылдый кетип атабы? Ушундай нерсени азыр 21-кылымда жашап атабызбы? Анан чыгып алып мынтип кагазын неме кылып, какап-чакап окуп, орусчасын, кыргызчасын кылып бир ушундай нерселер болуп жатат да. Ушуну көрүп мен күндө эми бул нерсенин мааниси жок жашоодо, бирок ушул нерсени кылып койсоңор боло турган нерсе да. Менин айтайын дегеним ушул, достор, бүгүнкү кайрылуум. Силерге болгон, бийликке болгон, элге болгон кайрылуум. Саламатта туруңуздар, пикирлериңерди жазып, каналга катталып коюңуздар.